Кудурет Тайчабаров, Илим Карыпбеков ичип алып бир Range Rover талкалап о дүйнөнү көрүп келгениңизди унутуп каласыз. Мындай пикирди Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынын башчысы Кудурет Тайчабаров Facebook баракчасына жазды. Илим Карыпбеков, эл күлүмүш болуп койсо өзүңүзчө эле куудулданып атам деп кыйын боло бербеңизчи. КТРКда канча жыл отурдуңуз? Ошондо нормально иштегениңизде эч болбосо карапайым калктын сабаттуулугун жоюуга салым кошмоксуз. Жөн койсо отуруп алып Аримге сайылып жүрөсүз. Бир күн баланча ырчы ичип кармалды дейсиз. Өзүңүз ичип алып бир Range Rover талкалап о дүйнөнү көрүп келгениңизди унутуп калдыңыз. Цариде жыргатпадыңыз, КТРКда кыйратпадыңыз. НДБКны банкрот кылып эми элдин башын айлантып олтурасыз. Бул техникалык ката типографиядан басылып жатканда 10 деген 2 тамга выделенный болуп артка өчүрүлгөн. Кнопка өчүрүп салыптыр. Ал чыккандан кийин техника менен иштеген жумушчулар бары билип коюшкан. Ушундан жаңылык издеп акча берсеңер, жаңылыкты өчүрөбүз деген журналисттер чоңойгондо Илим Карыпбековдай болушат дейт Тайчабаров. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Депутат экономика министри Акылбек Жапаров элден кечирим сурасын деп талап кылды. Депутат Сагындык Келдибаев экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровтан паника жараткандыгы үчүн элден кечирим сурасын деп талап кылды. Бул тууралуу ал бүгүн 28-июнда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Ал 2 айдын ичинде чек аралар жабылып, ун калбай калат, эл ачка калат деп айтты. Урматтуу депутаттар, чиновниктер ушундай да айтса болобу? Эми элдин алдына чыгып кечирим сурасын, жаңылдым деп айтсын. Эл паника эртең бүрсүгүнү базардагы ундун баарын ала башташат дейт Келдибаев. Эске сала кетсек, Жапаров министрлер кабинетинин жыйынында Казакстан менен Россиядан азык-түлүк сатып алуу керектигин айткан. Ишти эртерээк жүргүзүшүбүз керек, эшелондор жана учактар менен эң керектүү продукцияларды алып келели. Эгер кечиктирсек 2-3 айдын ичинде чек аралар жабылып калат, бизге эч кандай ун келбей калуу коркунучу бар деген Жапаров. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Ашхабадта Жапаров менен Бердумухамедов жолукту. Президенттер сүрөткө түшкөндөн кийин тет-а-тет форматында сүйлөшүү башталган. Күндөмүндө региондук эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара алака катташтын актуалдуу маселелери бар экени буга чейин айтылган. Ашхабадта Кыргызстан жана Түркмөнстан президенттери Садыр Жапаров менен Курбангулы Бердумухамедов расмий жолугуп, тет-а-тет форматында сүйлөштү. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жапаровду коштогон кортежди Ашхабад шаарына кеминдүүлүк аянтынан Бердумухамедов тосуп алган. Ардактуу Каролдун командиринин рапортунан кийин Кыргызстан менен Түркмөнстандын мамлекеттик гимндери жаңырып, эки президент ардактуу Карол ротасын бойлой басып, өз өлкөлөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырган. Андан соң Жапаров автоунаа менен атчандар экскорттун коштоосунда Огузхана сарайына багыт алган. Бул жерде мамлекет башчылары сүрөткө түшкөндөн кийин тет-а-тет форматында сүйлөшүүгө киришти деп билдирди маалымат кызматы. Буга чейинки маалыматтарда алардын эки жана көп тараптуу кызматташуунун приоритеттүү багыттарын региондук эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара алака катташтын актуалдуу маселелерин талкуулашары айтылган. Эске сала кетсек, Жапаров бул күндөрү Түркмөнстанда расмий сапар менен жүрөт. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Карыз 3 миллион сомго жетти. Түндүк электр 6,8 миң абоненттин жарыгын өчүрөт. Ишкананын расмий сайтындагы абоненттин балансы деген бөлүмдөн ар бир кардар өзүнүн эсеп кысабын текшерсе болот. Түндүк электр ишканасы эртеңден баштап карызын төлөбөй жүргөн 6,8 миң абоненттин жарыгын өчүрөт. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматы кабарлады. Аталган абоненттердин карызы 3 миллион сомду түзөт. Жарык акылдуу эсептегичтердин жардамы менен аралыктан өчүрүлөт. Тейлөөнү ыңгайлаштыруу үчүн ишкананын расмий сайтында абоненттин балансы деген бөлүм ачылган. Ал жерде ар бир кардар өзүнүн эсеп кысабын текшере алат. Ошондой эле балансты түндүк электрдин күнү түнү иштеген 1209 гол борборуна чалып тактаса болот. Мындан сырткары кардар 0551 001209 WhatsApp номерине билдирүү жазып жооп ала алат. Карызды Көкпай 24 Умай Кесип БТА банк төлөм терминалдары аркылуу, ошондой эле Умай Элсом электрондук капчыктары жана Айыл банк, Доскредо банк, БТА банк, Кыргызстан коммерциялык банкы жана Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын кассаларынан төлөөгө болот. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Өкмөт Казакстандан жардам катары келген унду сатууну сунуштады. Себеби өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн Казакстан гуманитардык жардам катары берген 10 миң тонна унду буудайга алмаштырууну сунуштады. Быйыл кургакчылыктан улам түшүндүүлүк начарлап, пландалган дан азыктар чогулбай калуу коркунучу жаралууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри кабарлады. Билдирүүгө караганда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, тамак аш тартыштыгынын алдын алуу үчүн Казакстан
гуманитардык жардам катары берген 10 000 тонна унду буудай алмаштырууну сунуштады. Белгилей кетсек, Казакстан гум жардам катары май айында Кыргызстанга 10 000 тонна ун жөнөткөн болчу. Учурда ал мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампасында сакталып турат. Июнь айында абанын температурасы 32-35 градуска чейин көтөрүлдү. Июль айында күндүн андан дагы ысый турганы божомолдонууда. Мындай учурда сырттагы температура кампанын ичин дагы ысытып, мөшөктө сакталып турган ундун сапатына терс таасир этиши мүмкүн. Андыктан өкмөт аны сатып, ордуна көпкө сактала турган буудай сатып алууну сунуштоодо деп айтылат билдирүүдө. Министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов бул боюнча атайын механизм иштеп чыгууну тиешелүү тараптарга тапшырган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Чек ара жаңжалында жабыркагандарга жөлөк пул берилет. Министрлер кабинети 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгондордун жакындарына жана жаракат алгандарга ай сайын жөлөк пул берүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, жаңжалда курман болгондордун 18 жашка чейинки балдарына жана жалгыз баласы каза болгон ата-энелерге ай сайын 3700 сомдон жөлөк пул берилет. Ошондой эле чек арадагы жаңжалдан алган жаракатынан улам айыптуулук берилиши мүмкүн болгон жарандарга да ай сайын жөлөк пул берүү каралган. Министрлер кабинети даярдаган мыйзам долбоорунда мындай жөлөк пулду 75 киши алары көрсөтүлгөн жана жыл сайын бюджеттен 3 330 000 сом каралып турары жазылган. Кыргыз-Тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелдерде жана 1 майда болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын экөө бала, 180ден ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы айтылган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ильич Марсбек уулу азык-түлүккө болгон бааларды арзандатуунун жолун таптык. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Ильичбек Марсбек уулу менен маек. Быйыл азык-түлүккө болгон баалар ар кандай себептерден улам өтө эле өсүп кетти. Дагы кымбаттай турганы айтылууда. Буга байланыштуу кризисти жөндөө боюнча иш кандай иш-чаралар көрүлүүдө. Быйыл биздин эле өлкөдө эмес, коңшу мамлекеттерде да кургакчылык байкалууда. Мындан улам азык-түлүк багытында кыйынчылыктар келип чыкты. Ал эми аны жөндөө боюнча министрликтин планы бар. Биринчиден, айрым товарларды экспорттоого 8 июлга чейин тыюу салынды. Анын ичинде тоют өсүмдүктөрү, буудай, арпа өңдүү продукциялар бар. Бул токтом эми жылдын аягына чейин узартылып жатат. Анын ичинен бир гана малды экспорттоого болгон тыюу алынып салынат. Мындан сырткары материалдык резервге сатылып алына турган май, кум шекерге болгон кошумча нарк салыгы алынууда. Бүгүнкү күндө фонд сатып алуу иштерин дагы жүргүзүп жатат. Ошону менен бирге жалпы эле өлкөгө кирген май, кум шекерге болгон 12% салыкты алып салуу министрлер кабинетине сунушталды. Жакынкы күндөр муну кабыл алуу күтүлүүдө. Эгер ал кабыл алынса, биздин базарлардагы баалардын ылдыйлашына чоң өбөлгө түзүлөт. Материалдык резервтер фондуна кайсы азык-түлүктөрдүн корун алуу пландалган. Быйыл материалдык резервтер фондусуна 15 000 тонна буудай сатып алуу пландалган эле. Бирок акыркы кырдаалдардан улам аны 20 000 тоннага көтөрдүк. Ал эми Кытай эл республикасы менен болгон макулдашууга ылайык алардын 40 000 тонна ун, 20 000 тонна өсүмдүк майы, 20 000 тонна кум шекерди алып келебиз. Мунун баары резервтик фонддо сакталат. Казакстанда болсо 10 000 тонна ун келет. Россиядан жакында эле 10 000 тонна өсүмдүк майы сактоочу жайга келип түштү. Кургакчылыктан же дагы башка себептерден улам дыйкандар чыгымга учураса, өкмөт тараптан кандай чаралар каралган? Дегеним, мындай жагдайлардын айынан дыйканчылык менен алектенүү дагы артка тартылып кетпейби? Эгер быйылкыдай кургакчылык болуп дыйкандардын продукциясы чыгымга учураса, анда айыл чарба тармагындагы камсыздандыруу системасы аркылуу чыгымдарын төлөп берүү мүмкүнчүлүгүн түзүү боюнча иш жүрөт. Ал эми дыйкандар кургакчылыктын алдын алуу үчүн кандай иштерди аткарышы керек? Жердин нымдуулугун сактап туруу үчүн күзгү жана эрте жазда суугаруу системалары бар. Бирок дыйкандарыбыз аны аткарбай келген. Эми күздөн баштап бул сууга системасын дыйкандар сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү болушат. Түшүм начар боло турганына байланыштуу тоют маселеси да курч болор айтылууда. Мындай прогноздордон алыс болуш керек. Буудай жана арпа себилүүчү аянттарга жүгөрү себүү пландалууда. 200 тонна жүгөрү үрөнү камдалды. Ал тоют максатында багытталган. Бул план ишке ашса, тоют жаатында да маселе болбойт. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 28 июнда Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 2019 жылы ишке кирген кодекстерди иштеп чыгууга жалпы 33 миллион евро кеткенин маалымдады. 33 миллион евронун тагдырына тапшырма берсеңер иликтесе болот. Бирок таяктын эки учу бар, ал биздин эмес, жардам акча экен. Мамлекет тарабынан макулдукка гана кол коюп берген. Эл аралык өкүлчүлүк акчаны өздөрү бөлүштүргөн. Зулушев учурда кодекстерди иштеп чыккан прокуратура кызматкерлерине кошумча
кошумча каражат бөлүнбөгөн маалымдады. Депутат Кожобек Рыспаев тарых үчүн 33 миллион еврону кимдер алган аныктоо керек экенин билдирди. 2019-жылда кодекстер мен мыйзамдарды кайра өзгөртүү максатында жазык процессуалдык административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясы жана жазык аткаруу кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 7 майда парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлган. Булак Азаттык.